Mana ушинтип Зардалыга өтүп бара жатабыз. Таштанбай, Алла разы болсын. Берекелле, кем болба. Алланын разычылыгы үчүн. Берекелле. Ушинтип алып өтүп кетип жатабыз. Мана үстүдөгүлөрү солнечный, онун үстүдөгү ошол стелбанын үстүгө коюла турган темирлер. Берекелле, Еркинебиле. Есенали берекелле. Берекелле. Мана ушинтип алып өтүп бара жатабыз. Эң кыйыны мана Топчубай менен эмеде Сапаралыда малантип бир жагынан көтөрүп ушинтип алып бара жатабыз. Алла разы болсун. Мана бүгүн 12 апрель 2023 жыл. Буга чейин дөбө ашар кылып полностью коюп бүттү. Мазар кашы жарымыны бүттү. Бүгүн мана көтөрмөдө ашар кылып ушул топканадан башталык. Мүрзө эки жагы Зардалы касиеттүү жер, эки жагы мүрзө болгондуктан түндөсү жаштар өткөндүгө коркунучтуу болуп жатат дегенден ушул жерден баштадык. Арбактар разы, Алла разы дейт. Берекелле, кем болбогула. Бүткөнүбүздө Кудай кааласа топканага чыгып, топканадан Зардалын тартып, элдик маселелерге таштап коебуз. Кудай кааласа койгон жагыбыз өтө жакшы иштеп жатат. Зардалы Кудай кааласа Макка-и Мадинадай жаркырап калат. Урматтуу Карабак айыл өкмөтүнүн тургундары, урматтуу мекендештер, Зардалыда улуу Рамазан айында Зардалыда жомоктогудай жумуш аткарылды. Кубанычыбыз койнубузга батпай сиздер менен бөлүшөлүк деп турабыз. Буга себепкер 2022 жылы Баткен мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Учкунбек Иманалиевич, Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Карыбекович, бардык мекеме ишканалардын жетекчилери менен тарыхта биринчи жолу белек бешкектерин алып, базарлыктарын алып, Зардалыга эл менен жолугушканы келишти. Келгенде дагы даңгы аркылуу 10 километрге жөө басып келишти. Райондук, областтык деңгээлдеги чечилчү маселелердин көбү чечилди. Зардалы айылынын тургуну Айдаров Таштанбай ушул Зардалы Борбордук көчөсүнү жарыктандырып бергениңиздерде деп элдин атынан суранды. Абдикарим Карыбекович, Зардалы айылы бул стратегический жактан өтө маанилүү айыл, коопсуздугуну карашыбыз керек деп Мегакомдун жетекчиси Базарбаев менен сүйлөшүп, Базарбаев бизге 200 000 акча которуп берди. Алла разы болсун. Баткен мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Учкунбек Иманалиевич 100 000 жарыктандырууга, 100 000 суга акча которуп берди. Ошол Алла разы болсун. 300 000 бизге негизги каражат болуп берди. Эгерде 300 000 болгондо биз манага окшогон жумуштарды биз баштай албайт. Анан биздин Ош мамлекеттик университетте Дилишатов Өскөн деген окутуучубуз бар. Ал ушул солнечный боюнча кандидаттык диссертациясын жактаган, ушул боюнча адис окумуштуу. Ага биз кайрылдык. Ал Кытайдан тааныштары аркылуу манандай биздин проектибиз боюнча 150 мегабайтыда 200-300 мегабайттыкты 5300 5000ге Кытайдан алдырып берди. Өтө жамгырда